Бөтөн элде султан болгончо өз элиңде улуттан бол деп бекеринен айтылбаса керек. 2 күндүк Москва шаарына болгон иш сапарыбызда ошол жакта жашап, окуп, эмгектенген мекендештерибиз менен шаар аралап жүргөндө кезигип маектешип кайттык. Иш сапарыбыз Улуу Нооруз майрамына дал келип, Москвада бул майрам расмий майрамдалбагандыктан мекендештерибиздин өз жерине, элине болгон кусалыгы көздөрүнөн байкалып турду. Жолуккан жаштардан өлкөбүздөгү саясий абалга кандай баа бересиңер деп суроо салганыбызда, абал оңолуп, Кыргызстанда жумуш орду менен камсыздоого өлкөбүздүн дарамети жетсе кетет элек. Анткени биз да өлкөбүздүн өсүп өнүшүнө ичинде жашап туруп өз салымыбызды кошкубуз келет деп өз ойлорун ортого салышты. Бул биринчиден ушул жерде Москванын жүргөн кыргыз жаштары ушул Кыргызстанга барып, ийгиликтүү барып, ушул өзүбүздүн ата мекенге барып, баягы эле ата-эне дегенде, бала чака дегенде ошолор менен ар дайым үй бүлөбүз менен бирге болсок дейт. Жада калса жаштардын арасынан жакында эле экс депутат Максат Кунакунов тарабынан негизделген жаштар өкмөтүнүн өкүлчүлүгү да бар экени белгилүү болду. Алыста окуп иштеп жүрсө да жүрөгү Кыргызстан деп согорун, ата журттун баркын бөтөн элдин улагасын аттап, тузун татканда бааларыңды айтып бүтүрө алышпайт. Кошуна өлкөдө азыр көптүр бөтөн мамлекеттин өнүгүшүнө өз салымдарын кошуп жүргөн мекендештерибизди Россия өлкө башчылары да унутпагандай. Биринчиден кыргыз жарандары тарабынан уюштурулган Айкөл спорт уюмунун демилгеси менен өткөрүлүп жаткан кыргыз периси мелдешине болсок, экинчиден Москва шаарынын бийлик өкүлдөрү Азия өлкөлөрүнүн элчиликтери менен бирдикте уюштурулган Нооруз майрамын өткөрүү аземине катыштык. Эки салтанатта тең кезиккен жаштарыбыз ошол эле жаштар өкмөтүнүн демилгесин, өлкөбүздүн тынчтыгын сактоо менен бирге бийлик төбөлдөрүнө сын пикирлерин ачык айтуу, жаштарды өлкө саясатына кошуп, келечекке тарбиялоо максатын колдоорун далилдеп өтүштү. Мен Санжаров Акжол Султанович, Ош областынан болом. Ош шаарынын Западный деген микрорайонунан болом. Бул нерсени бул концертти уюштурганыбыздын себеби Москвада жаштарды бириктирип, биз өзүбүз эле бириккен жокпуз. Бул жерде ырчылар, бийчилер, чоң адамдар келип, бар жогубуз бирикип, бир уюм болуп, ушу концертти уюштурдук ортодочу. Негизги максаты Нооруз майрамына бар жогун Кыргызстан баары эле иштеп жүрөт, Москвадачы. Иштеп жүргөндөн иштеп эле жүрө бербесин деп, жок дегенде ушу Нооруз майрамында бир көңүл ачып кетсин деген максатта уюштурганбыз. Эч кандай ким колдогон жок. Посольствого барсак, ал жактан даже кабыл алдырбай койгон бизди. Силер иштегени келгенсиңерби? Ишиңерди кылып жүргүлө, bunday нерселерге силер аралашпагыла депчи. Же биз кылай элсек бизге кысым көрсөтөт, же алар кылып бизди чакырып бир чоң концерттик нерсе кылып бере албайт дагы. Бул жакта жаштар өзүбүз бийчи, ырчы балдар көп эле, ошолорду колдоо көрсөткөн адам жок. Ошолор чыгып ырдайын дейт, эч ким карабайт аларды. Ошолорду көрсүн, билсин, эл көрсүн деп ушул концертти уюштуруп атабыз. Жаштарды киргизбей атпайбы бийликкечи? Эч кандай жерге жаштардын оюн бийлик эч качан уккан эмес, укпайт дагы. Биз өзүбүз айтуу эле калып калатабыз. Биздин ойлогон ишибизди кыла албай атабыз. Кылайлы десек кысым көрсөтөт. Биз ушул жерде жүрүп аракет кылабыз, дайым кыргыз элин чогултканы, жаштардын мыякта иштеп жүргөндөрдүн башын бириктирип, студенттердин, курсанттардын баарын чогултуп, ынтымактуу болуп, алыс жакта болсо да ынтымактуу бололу деген ойлор менен баарын чогултуп, ушунун баарын уюштурган оюбуз ушул. Кыргызстанда жаңы түзүлүп аткан жаштар өкмөт уюмуна толугу менен колдойбуз, жаштар уюмуна кошулабыз. Туура деп ойлойбуз ушул уюмду. Ассаламу алейкум кыргыз халкым. Сиздердин бүгүнкү Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге кааларым чын ден соолук, мамлекетибиз өнүксүн. Москванын жаштарына айта кетер нерсем бул Кыргызстанда жаңы түзүлгөн жаштар өкмөтүн биз колдойбуз. Нооруз майрамын ынтымакта майрамдоо салтанатынан жердешибиз кыргыздын эр жүрөк тарбиясын алып космосту багындырган Салижан Шариповго да кезиктик. Бүгүнкү күндө эки улуттун саясатын бирдей жүргүзгөн кыргыз эл баатыры сыйлыгынын ээси кайсы улутты колдоп жүргөнүн билбесек да, маектешип кыргыз элине салам дубайын алып кайттык. Дорогие мои земляки, дорогие кыргызстанцы, сегодня замечательный день, большой исторический всемирный праздник Навруз. Поэтому хочу я всех вас поздравить с этим замечательным праздником, пожелать мира, добра, благополучия, чтобы наш Кыргызстан всегда процветал. Мы любим, верим в Кыргызстан, и все будет хорошо. Все будет хорошо у нас всегда. С праздником!